Саламатсыздарбы? Бүгүн биз англис тилиндеги өздүк ататоочторду үйрөнөбүз. Өздүк ататооч деген эмне? Ал, мен, сен, сиз, алар, биз деген ататоочтор, Анда жазабыз бүгүн. Англис тилинде мен деген сөз I дегенди билдирет экен. I. Men. Кыргыз тилинде мен, англис тилинде I. Sen болсо you. Sen болсо you болот экен, You. Бул 3 тамга туруп you деген эле тыбышты билдирип атат да, окулганда, Y O U. You деген sen, же болбосо сиз дегенди билдирет экен, Sen, сиз. I деген мен, you деген сен, сиз. He деген ал. Ал экен, ал. Бул эркек адамды he дейт экен, эркек адамды. He, she, S-H-E биригип she деп окулат экен. She деген ал. Аял адам. He, she, it. It деген жаны жок нерселерге стол, стул, буюм, терим же жаныбарлар, ит, кой, эчки дегендерге ит деп айтат экенбиз. Ит, ал. Ал жакшы ит дегенде колдонулат экен. It is a good dog. Мисал үчүн, ал жаныбарларга. Жаныбар же нерсе. Жазып алабыз. Бул ататоочторду жазып алабыз. I деген мен деген экен. You, he, she, it. I мен, you сен, сиз, he ал, эркек адамга, she ал, аял адамга, it ал, жаныбарларга же нерселерге колдонулат экен. Жазып алабыз. Ататоочтор жазып алабыз. Булар I, you, he, she, it дегендин бардыгы, мен, сен, сиз, ал дегендердин бардыгы көптүк түр эмес, жекелик түрдү билдирип атат, Жекелик түрдү. Азыр көптүк түрдү жазабыз. Көптүк түрдө биз, силер, алар деген сөздөр бар, ошолорду жазабыз. Азыр буларды көчүрүп жазыңыздар. Пауза кылып туруп жазыш керек, Мисал үчүн, кийинкиси көптүк түрдө we деген биз дегенди билдирет экен. We деп окулат экен. We, you, жанакындай эле сен, сиз дегенде you бар эле го, ошондой эле you экен. Бул көптүк түрдү билдирет экен. Силер окшош экен. Сен, сиз, силер окшош. You деп окулат экен. They, бу ти тамгасы. They деген алар экен. Алар. Булар бүт көптүк түрдөгүсү экен. We, биз, you, силер, they, алар. Но ти тамгасы мындай, ти тамга. Ти тамгасы. W-E кошулганда we деп окулат экен. Y-O-U тамгалары бириккенде you деп окулат экен. T-H-E-Y, they деп окулат экен, жазып алабыз. They.
Biz, силер, алар. Жазып алабыз. Мисал үчүн, work деген иштөө деген сөз, work. Мисал үчүн, мен иштейм десем кантип айтам? I work. I work. Мен иштейм. Biz иштейбиз болсо кандай болот? We work. Biz иштейбиз. Англис тилинде I тамгасы, тамга эмес сөзү, I деген мен деген сөз ар дайым чоң тамга менен жазылат. Сүйлөмдүн ортосунда келсе дагы, башында келсе дагы, аягында келсе дагы I деп чоң тамга менен жазылат. Англис тилиндеги эреже ошондой. Мен деген сөз ар дайым чоң тамга менен жазылат. Бирок көбүнчө сүйлөмдөрдө мен деген сөз сүйлөмдүн башында келет, анча-мынча ортосунда келбесе гана. I work. Мен иштейм. Англис тилинде сүйлөм түзүүнүн эрежеси кандай? Ар дайым ата тооч биринчи келет. Андан кийин кыймыл аракетти билдирген сөздөр келет. Андан кийин кайсыл жерде, качан, анын бардыгы ушундан кийин гана келет. Мурун коюлбайт. I work, мисал үчүн мен иштейм мектепте. I work at school. I work at school. I work at school. Мен мектепте иштейм. Кыргыз тилде кандай жазылабыз? Кандай жазабыз? Кыргыз тилинде наоборот иштейм аягына келет, Мен мектепте, мына at деген T болуп атат, at менен T. Мына at деген T деп которулат экен. Мен мектепте иштейм. Англис тилинде мен мен менен иштейм. Кайсы адам эмне кыймыл аракет жасап жатат, ошонун баардыгы чогуу келет экен. Экөө эч качан I at school work дебейбиз, анда туура эмес болуп калат. Айырмасы ушундай. Англис тилинде туура сүйлөм түзөбүз десек, ар дайым эмне кылыш керек? Ата тооч биринчи, кыймыл аракет экинчи келет, калганын кошо беребиз аягында. Мен мектепте суббота күндөрү иштейм, мен мектепте былтыр иштедим десе, ошентип кошуп аягына кошо берет. I work at school last year on Saturdays every week. Ошондой аягына кошулат. Эч качан бул экөөнү ажыратпаш керек. Ошондо сүйлөм туура болот. Азырынча ата тоочторду жаттайбыз. Ата тоочтор кандай экен? I, you, he, she, it, we, you, they. Ошо жетөөнү жатташ керек жакшылап. Жекеликтүүлөрү I, мен, you, сен, he, she, it, ал, we, биз, you, силер, they, алар. Эмки сабакта дагы көрүшөбүз.